кызматы боюнча бир эле компьютер бар. Кара Суу районунун Сарай айыл аймагынын тургуну Каныбек Батыров бир нече жыл Россияда жашап келген. Ошон үчүн анын үй бүлөсү убагында Санарип аймакка киргизилбей калган. Өз мекенине келген жаран учурда үй бүлөсүн бирдиктүү маалымат тутумуна киргизип жатат. Ушу башка жакта болуп калып, анан Санарипке өткөнү келе. Ооба балдарым ошо немеге Санарипке түшпөй калган экен эле. Ошого мына кыздар жардам берип азыр ошо түндүктөн азыр оңой болуп калыптыр. Кирип бар жокто ошол жактан алсаң болот экен справкаларды. Айыл аймактын кеңсесинде учурда мурункудай топурап, кезек күткөн жарандарды көрбөйсүң. Бирин серин гана киши жүрөт. Себеби аймактагы 27 миңден ашык калктын учурда дээрлик 100% Санарип аймакка киргизилген. Ар кандай себеп менен 100гө жетпеген жаран калган. Бүгүнкү күндө өткөнү уже 99,66% болуп калды да. 70-80 эле адам калды калганы. Эми азыр мына 24-жылдын 1-январына толук баягы эл каттоодон өткөн 27.292 немебиз бар, калкыбыз бар. Эми алардын немесинде азыр иш жүргүзүп атабыз. Бул өз кезегинде айыл өкмөт кызматкерлеринин жана жергиликтүү тургундардын түйшүгүн жеңилдетти. Бул карапайым калк үчүн өтө жакшы неме болуп атат. Кайсыл жерде болсо дагы телефондон эле иштерди бардык үйдө жатып алып бүтүрүп атабыз мындайча. Эми мурда айыл өкмөткө келип таппайсың баягы начальниктерин справка бере тургандарды, одон районго барсаң райондо тааныбайсың, айыл кыштактан келгендер тааныбайт экенбиз. Азыр телефондо эле катталганбыз түндүккө. Ошол телефондо эле бардык иштер бүтүп атат. Жакшы, рахмат. Санарип тешүүнүн алкагында айыл өкмөт башка мамлекеттик мекемелер менен электрондук документ жүргүзүү үчүн инфодокс тутумун ийгиликтүү колдонуп жатат. Бул эң биринчи кезекте убакытты үнөмдөсө, экинчиден мурункудай кат ташыган жол чыгымдарын кыскартты. Инфодокстун артыкчылыгы мурда кагазды алып барып берип, кайра алып келип иш жүрүп жаткан болсо, азыркы учурда бат электрондуу түрдө гана болуп калды. Кат алмашуу оңой. Иш алдыга тез болот, тез жүрөт. Ал эми Е-кызмат бирдиктүү базасына ар бир ишканадагы кызматкерлердин маалыматтары катталган. Анда кызматкер жөнүндө маалымат кийин кайсы жумушка барбасын ачык айкын көрүнүп турат. Ош облусунда чарба китептери толугу менен 100% электрондошту. Ал эми калктын бирдиктүү маалымат тутумуна киргизүү 84%дан ашты. Санарип жөнгө салынган эң алдыңкы айыл аймактар Өзгөндө Саламалик, Жылалды, Карагулжада Кеңеш айыл өкмөтү, Араванда Алянаров, Ноокат шаары жана Чоңалайдагы Жекенди айыл аймактарында 96%дан 100%га чейин Санарипке өткөн. Зыйнат Ибраимова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.